Депутат Нурбаев Абдулвахап Мамадрасуловичте. Батбек Алчиевич, ошол жердеги инвестордун лицензиясы чалгындоо экен, бирок алар ал жерден тоону казышыптыр, 3 километр жол салыптыр, ал жерде көл пайда болуптур. Көп жайыт талкаланды деп атат элдер. Аны ким кайра ордуна келтирет? Бул боюнча жалпы текшерүү жүргүзүлүп жыйынтыгы чыгат. Бул боюнча тиги штрафтар салынды 80 000 сом. Ошонун негизинде ГКПНге биз тарабынан атайын сунуштарма берилди. Ал 80 000 сомго кайра ордуна келтире алабы ошончо жерде? Келтирет. Ал тиги эмеде атайын компанияда ошо рекультивация боюнча проект бар. Ошол проект негизинде биз талап кылып атабыз. Предписаниянын бир пункту ушул рекультивация кылуу боюнча. Кечээ да эл менен жолугушканда дагы ушул вопросторду көтөрдүк. Анткени бул компания рекультивация жасаш керек разведкасы боюнча. Ал инвестор негизи Эмил Кубатович, негизи инвестор ошол чалгындоого алган лицензиясы менен ошол жерди казса боло береби? Ошончолук көп жерде. Абдулвахап Мадрасулович долбоорго кирип калса, бул майда 18-жылы алынып, экспертизадан да өтүптүр. Ушул жерде баягы шурфтар казылат экен, анан технологический пробага уруксат берилиптир. А силер кантип уруксат бересиңер, ал только чалгындоо болуп атса? Чалгындоо ичинде баягы технологический испытание негизинде ушундай уруксат берилип калыптыр. Бирок азыр айтып атпайбы, иш жүзүндө Кыргызстанда баардыгы эле чалгындоого алат, бирок казып толук нерсени кыла берет деп. Ушу чындайбы? Иш жүзүндө чындап эле ушундайбы? Жок, Абдулвахап Мадрасулович, андай эмес. Бул технологический испытание негизинде казылган иштер да. Азыр эми ким восстановить этет ошол баягы чакчелекке чыккан жерде? Ким кылат ошону? Өстөр Юразия. Алар кетип калса кантип кылат азыр? Силер лицензиясын токтотуп атсаңар. Кантип эмне рычаг бар силер ошону кылдырганы, кайра ордуна келтирген, кабылына келтирген? Абдулвахап Мадрасулович, бул баягы компания лицензия алгандан кийин рекультивационный счетко акча түшөт. Азыр аккумулировать этип эле акчасы бар. Канча акчасы бар? Азыр бүгүнкү күндө аны азыр мындай цифра жок экен азыр бизде. А булар ушу 271 миллион сом акча ошол жерге сарптадык дегени чынбы? Инвестордун кызыл омпого. Ооба, 271 миллион сом керек. Ал азыр эртең силерге претензия койбойбу ушуну төлөп бергиле деп? Бирок андай мындай коркунуч бар. Анда эмне болот? Бюджет төлөп береби аны? Ким төлөп берет? Бирок ал негизинде иштеп чыгабыз алар менен. Жок, бул эми мына баягы Ветный Нарынский ГЭСке да эле ошентип 30 миллион доллар бизге мойнуңуз келип атат азыр соттошобуз деп. Бул жерде кандай болот? Анан ким тастыктайт ошо чындап 271 миллион сом кеткен ал жерде? Бизде мындай болот да, мен мыйзам чегинде деп атпайм, азыр бул казылды деп атат. Бул суроо ГТБ азыр плановый проверка кирип туруп, эми бул план 10 000 тоннадан ашса, анда буларга күнөө жүктөлөт. Бул бир, экинчиси баягы есть правила перевозки опасных грузов. Бизге ошол жерден да суроо пайда болуп атат да, кантип ташышты, ошону да карап көрсөк, анда аларды мындай күнөөсү болсо, анда немеге жүктөлбөйт да бюджет. Силердин эркиңер жетеби ошого каршы туруу ошону жеңген? Анткени бизде мамлекет кызматкерлер үчүн тыйынга кызыгып, любой нерсеге жеңилип берип атпайбы? Эркиңер тура аласыңарбы ошо мамлекет? Эркиң тура алабыз. 271 миллион эми катык турулат, анткени биз бюджетке түшпөсүн да булардын акчасы дагычы. Тура айтасыз. Рахмат.